Biz қалайбыз, қалабайбыз, құлбыз. Мең мәртебе еркинмен деп қиқырбайлы құлбыз, эмнеге жарым сааттан кейін құрсақ ашады, тамақ іздейбіз. Біз мұқтажбыз. Сусайбыз, мұқтажбыз. Балаға мұқтажбыз, ауаға мұқтажбыз. Бардық жоққа мұқтажбыз туғандар. Демек біз ал мұқтаждықты қанаттандыру үшін бір нәрсеге баш иішіміз керек. Эмнеге баш иеміз? Эмнеге баш игенімізде біз құлдығымыз тура иш болады. Мына ошону ислам дини мен тура түшүнсөм, ошону тура чечип берет. Эгер бизди жараткан жаратуучубузга гана баш ийсек, биздин кулдугубуз тура, жашообуз тура орногон, жашообуз тура уюштурулган. Эгерде бизден даражасы төмөн нерселерге кулдук кылсак, акчага, тамакка, бийликке барыңыз да Турсунбай. Ошол эле мандатка, кандай эмне болду биздин турмуш десе, биз өзүбүз алардын үстүндө кожоюндукка турган адам, жана ага айтпады, халифа деген бул Аллахтын орун басары. Biz alarga kul bulduk mu şunun bardığına. Andan turmuş hem ne oldu? Adamdın yaşosunun bargı ketdi. Tura tursun. Tura, eng tura. Men aytatılım, qarаңыздар, 9 ay boyu jaratuvchi enenин jatınında jaratırdı adamdı. Kanday muhabbat menen jaratırdı, kanday çoğun süyü menen jaratırdı. 9 ay boyu. Emi muna uşul adam, kanday daraja menen jaralgan adam, özünü çöyresi üçün ırıskıga jaralgan nersege sıyınıp alsa. Bul adamdın bazı kança oldu. Men aytatılım, bugün uşunu düşünölü. Biz Sovetlik mamleket bizde mitingге чыгарды мурда түшүнөлү. Biz канчалык деңгээлде жаратуучубуздун алдына барганга даярбыз. Өлүм каш менен кабактын ортосунда. Барганда эмне деп жооп беребиз? Biz ушундай бир сонун Кыргызстан деген жерде жашадык. Бейиштин төрүндө болгон табиаты бар Турсунбай аке, туурабы? Дүйнө жүзүн көп кыдырдыңыз, ушу Кыргызстанда жерди көрдүңүзбү? Жок. Суубуз эле кыргыздар эмес. Кыргызстанга биринчи келгендер суктанып атат, өзгөчө араптар. Бейиште жашайсыңар экен. Суубузду карап. Бул экинчи сұрап пайда болуп атат. Мунагу тамакты биздин эттерди алып башка мамлекеттер этине кошуп жейт. Ооба. Туурабы? Чөптүн өзүн айтпаңыз кандай. Ушунун жообун кантип беребиз эгерде кулдук туура эмес болсо? Ошол үчүн Куранда бир жакшы сөз айтылганда, Алла Таала баары бизди жакшы көрөт. Ушунда тентекпиз, жаманбыз, жиндибиз керек болсо. Жиндибиз дебейли, тентекпиз. Жок, жиндибизде бар арабызда. Көп андайлар. Манча болуш керек. Ооба. Бирок Алла Таала баары бизди жакшы көрөт экен. Куранда сөзү менен жаман көп ойлонтурат да. Мен пенделерimi оттон сактайын десем, өздөрүн отко таштайт деген сөзү өтө эле катуу таасир кылат да. Ушундай жакшы көрөт экен да бизди. Мен суранарым, отко таштабайлы. Бизди мына бүгүнкү мүмкүнчүлүк мен аябай жетине албайм ушул мүмкүнчүлүккө. Качан биздин тарыхта ошо коомдук теледен, мамлекеттик деңгээлде дин жөнүндө сөз болчу эле. Бул да болсо биздин динибизге болгон урмат сый.